Жалал Абад облусунда өрттүн кесепетинен турак үйү жабыркаган 2 жаранга мамлекеттик камсыздандыруу уюму 730 000 сом өлчөмүндө сертификат тапшырды. Зыян тарткан жарандардын бири Сузак районунун, экинчиси Нокен районунун тургуну. Кырсыктан жабыркаган жарандар турак үйүн мурда камсыздандырып коюшкан. Материалдык чыгымды калыбына келтирүү үчүн аларга акча каражаты төлөнүп берилди. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму иште баштагандан тартып, Жалал Абад облусунда 86 жарандын турак үйү үчүн 9 миллион сомдон ашуун каражат төлөнүп берилген. Быйыл облус боюнча 4399 жаран турак жайын камсыздандыруудан өткөргөн. Нокен районунун Момбеков айылында бир Момбеков айыл аймагынын Таштак айылында бир жараныбыздын үйү өрттөнүп кеткен экен. Фундаменти баягы толук сакталып калгандыгына байланыштуу фундаментке 50 000 сом кыскартылганда 450 000 сом төлөнүп берилип атат. Андан сырткары 2021 жылдын 16 мартында Сузак районунун Ленин аймагында дагы биздин Кулчиев Күмүшбек Аманбекович деген жараныбыздын үйү өрттөнүп кеткен, 280 000 төлөнүп берилип атат да. Ачыгына караганда жакшы нерсе бул нерсени төлөбөсөң бул нерсени кайтым бермек эле. Мамлекеттен жакшы да, толук болбосо дагы, айткан эмесин берилбесе дагы, ошо сумма берилсе элдин эмесине кыйла жакшы жардам да. 600 сом төлөп азыраак жарымын алсаң дагы аябай чоң жардам деп ойлойм.